кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонду. Биз азыр көптөн бери бир эже аябай зарыл, мен өтө муктажмын деп кайрылгандыктан бара албай жүрдүк элек, бошой албай. Азыр ошол эжеге баратабыз. Бул эже ак өргөдө жашайт экен. Биз азыр ак өргөдөбүз. Жаркырап жарым үйдө отуруп калдык. Таптаза болгон үйдө бүт баарын жапчабыз. Биздин ошол кайрымдуулук коомдук фондуна ушул өзүбүздүн баягы ачып койгон завод фабрикабыз болбогондуктан каражат маселеси жана ошондой бир маселе чечүүдө сөзсүз бир туш тараптан бир дем күч колдоо керек экен. Бул кайрымдуулук иш, кайрымдуулук фонд болуп негизделген соң. Ошол себептен мына биз бүгүнкү күндө бир да ишти такылдатпай, бир да бир эмеден барып мына ошондой иш жасап атабыз, бизге жардам берип буга деген бир дагы иш такылдаткан жокпуз. Мындай жеке адам эмес, бир чоң бир абройлуу организация же болбосо фонддор же болбосо даже мамлекеттин, биздин өзүбүздүн мамлекеттин кандайдыр бир эмелери, органдары келе турган болчу болсо, анда сөздүн жыйынтыгы дагы, сөздүн сүйлөшүү дагы деңгээли да башка болот го деп ойлойм. Кыргызстанга келгенде бизге Сагынбек Айдошев деген мекендешибиздин бир туугандары ошол өздөрү Жалал Абадка билетин алып берип, өзүңүздөр келип бергиңиздер, көрүп кетиңиздер деп бизге билетин алып берди да. Биз анда Сагындым бу силерди. Эсаламан келсин балам. Mesela? Hatta.